Эми караңыз, бейде Шейхул Ислам айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдарга эң мээримдүү, жумшак, аябай жакын, жеңил адам болгон. Эки нерсе болсо дайыма жеңилдикти тандаган, адамдардын көңүлүнө караган, уруксат берүүгө аябай пайгамбар жумшак адам болгон. Ушунчалык сахабаларды кыйнабай, ошол Араб жарым аралынан элестетиңиздер, Африкага жер которуп кетүү, жөө кеткени бар, төө мингени бар, азыркыдай техника жок, ошондой кетүүгө уруксат берди. Андан көрөкчө келгилечи ушул мушриктер менен кыйналыша бербей, булардын динин сөкпөй, булардын жолу туура эмес дебей эле бир компромисске келип, бир түшүнүккө келип, силерди кыйнабай, жакыныңар өлүп кетип атат, ушул жер которуп кыйналбай эле бир түшүнүккө келип алалы дагы тынч өсүп отуруп эле десе деле болмок да. Жок, бул себеби мындай дин жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уруксат берген жок аларга. Көчкөндөрү көчүп кетүүгө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жол көргөздү. Баланча жерде Эфиопияда ошондой падыша бар. Анын алдында эч ким зулум чекпейт. Ал адилеттүү падыша. Бул жерде өз жериңерде ушул Аллахтын диндин артында силер кыйналып жүргөндөн көрөк, же болбосо ушунун артында кыйналып ыйманыңарга ажырап калуу коркунучу болгондуктан силер баргыла тынчтык жака деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жол көргөздү. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да арде андан кийин эле көп өтпөй 13 жылдан кийин булар Мадинага көчүп кетип атпайбы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага эмнеге кетти? Ошол Меккеге батпай калды. Меккени арабтар батырбай койду. Уже акыркы күндөр пайгамбарыбызды өлтүрүүгө камдана башташты. Балки камданып калган. Ошол күнү чыгып кетпеген өлтүрүп салмак. Бирден баарын өлтүрөбүз деген камга ошконлар. Жок, себеби бул дин туугандар. Дин ошол Аллахка иман келтирип, ошол ширктен баш тарткан үчүн аларды мушриктер өлтүрүп салууга кам көргөн, аракет жасашкан. Бул андайга макул болуп, келгиле анда силерге биз унчукпай эле, биз силерге унчукпай эле деп андай нерсе болгон эмес динде. Пайгамбар андай нерсе чакырган эмес. Мына ошондой нерсеге макул болбогондуктан жанагындай нерселерге душар болду.